Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын улантабыз. Силер менен Бактыгүл Султанбековна. Балдар, музыканы угуп жатасыңарбы? Сабактын жасалгасын жана музыканы укканда силер эмне жөнүндө сүйлөшөрүңүздү баамдап турсаңар керек. Бүгүнкү сабакта албетте биз жаңы жыл жөнүндө кеп кылабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаңы жыл, асандын түшү. Биз сабакта жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз, сүйлөшүүгө машыгабыз. Текстти өздөштүрөбүз, өткөн чакты билдирген д мүчөсүн эске салабыз. Алгач жаңы сөздөрдү менин артыман кайталагыла. Түш, күлкүлүү, окуя, тойбойсуң, тоёсуң, күтүп тур. Мен бүгүн түш көрдүм. Апам күлкүлүү окуя айтып берди. Сен бир печенье жесең тойбойсуң, 4-тү же 5-ти жесең тоёсуң. Сен мени күтүп тур, деди досум. Балдар, азыр сүйлөшүүгө машыгабыз. Суроолорго жооп берүүгө даярданып тургула. Сүрөттө эмнелер тартылган? Азаматсыңар, албетте, сүрөттө жапайы жаныбарлар тартылган. Түлкү эмне тээп келе жатат? Түлкү лыжа тээп келе жатат. Коёндун бөжөктөрү эмнеде отурушат? Коёндун бөжөктөрү чанада отурушат. Аюунун жанындагы эмне? Аюунун жанындагы мамалак. Анын колунда эмне бар экен? Анын колунда бал салынган челек бар экен. Балдар, биз азыр силер менен текст окуйбуз. Тексттин аталышы асандын түшү. Токойдун ичи. Жаныбарлар чогулуп жатат. Түлкү лыжа тээп келатат. Анын артында чанага бөжөктөрүн отургузган коён. Ары жакта аюу мамалагы менен келип калды. Баары чогулушту. Ортого аяз ата болуп кийинген арстан чыгып, эски жыл жаман болгон жок. Ачка калган жокпуз. Эми жаңы жылды тосуп алалы. Ким күлкүлүү окуя айтып берет? Кимдики жакшы болсо белек берилет, деди. Анда коён. Бир күнү мындай окуя болду. Алдыман карышкыр чыкты. Менин курсагым ачты. Мен сени жеймин, деди. Карышкыр байке, жалгыз мени жесең тойбойсуң. Күтүп тур, досторумду ээрчитип келейин. Ошондо абдан тоёсуң, деп алдап кеттим. Балдар, айткылачы, бөжөк амалдуу бекен? Ал карышкырды кантип алдап кетти? Туура айтасыңар. Ал карышкырга мени жалгыз жесең тойбойсуң. Мен досторумду ээрчитип келейин. Ошондо гана сен жакшы тоёсуң деп алдап кетиптир.
ушул күлкүлүү окуясы үчүн ал Аяз атадан көптөгөн белек алды. Эми грамматикалык тема эмне кылды? Балдар, этиштин өткөн чагы эмне кылды деген суроого жооп берет. Кыймыл аракеттин болуп өткөндүгүн көрсөтөт. Ребята, слова, которые отвечают на вопрос «что сделал», обозначают действие, которое произошло и являются прошедшим временем глагола. В кыргызском языке, ребята, прошедшее время глагола образуется при помощи окончания «д», которое оно изменяется. «Д», «ди», «ду», «дю», «ты», «ти», «ту», «тю». Как оно меняется, как правильно их присоединять, мы уже рассматривали на прошедших уроках. Кана мисалга карайлык. Мисалы, отур, отурду, оку, окуду, сүрөт тарт, сүрөт тартты. Көп чекиттин ордуна д мүчөсүн койгула. Балдар, өзүңөр аракет кылып д мүчөсүн туура улап көргүлөчү. Эгерде даяр болсоңор, келгиле текшерелик. Токойго жаны барлар чогулду. Балатыны тегеректеп ырырдады, бийледи. Кызыктуу окуяларды айтты, күлдү, жыргады. Белектерди алышты. Кечинде үйлөрүнө кайтышты. Азаматсыңар балдар. Дагы бир жолу карап, эгер катаңар болсо, оңдоп, туура улаганга машык кыла балдар. Сабагыбызды жыйынтыктап алалык. Мен эмнени билдим? Жаңы сөздөрдү өздөштүрдүм. Сүйлөшүүгө машыктым. Текстти өздөштүрдүм. Өткөн чакты билдирген д мүчөсүн эске салдым. Туура колдонууга машыктым. Үй иши. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерине жазып ал жана жатта. 4-чү көнүгүү 90-чу бет. Диалогту толуктап жаз. Ошону менен сабагыбыз соңуна чыкты. Эмки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.